Саламатсыңарбы балдар, кандайсыңар? Жакшы эс алып келдиңерби? Маанайыңар жакшыбы? Меники күндөгүдөй эле абдан сонун. Силерди көрүп турганыма аябай кубанычтамын. Мен өткөн сабакта силерге тапшырма бергем. Ошол боюнча даярданып келдиңер деген ойдомун. Маалымат алып келдиңер деген ишеничтемин. Ушундай жагымдуу маанай менен биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабак силерге жагат деген ойдомун. Аябай кызыктуу сабак, кызыктуу тема. Бүгүнкү темабыз Кыргызстандын 7 кереметине саякатка чыгуу деп аталат. Жазып алсаңар болот. Жазып алсаңар, биз бүгүнкү күн дүйшөмбү 1-күндөн 7-күнгө чейин биз Кыргызстандын 7 областына саякатка чыгабыз. Биз саякатта жүрүп, Кыргызстандын 7 керемети боюнча сонун маалыматтарды алып келебиз. Саякатта баратып, мен силерге ошол областтар боюнча маалымат берип өтөм. Кызыктуу фактыларын силерге жаккан болсо жазып алсаңар да болот. Анда эмесе биз бүгүн Кыргызстандын Борбор шаарында, Борбор шаары Бишкекте жайгашкан Ысык көл областына саякатка чыгабыз. Ысык көл аябай биздин Кыргызстандын эң керемет көлү болуп эсептелинет. Ысык көл боюнча көптөгөн улуу акындар, улуу жазуучулар дагы ырларын, ушундай бир жакшы сөздөрүн айтып кетишкен. Ошолордун катарында Алыкул Осмонов ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун, турмушта канча жолдош көтсөм дагы бир сырдуу мындай жолдош көткөн жокмун деп биздин Алыкул Осмонов акыныбыз жазып кеткен. Анда эмесе биз саякатта баратып, мен силерге ошол ысык көл боюнча маалымат берип өтөйүн. Кунт коюп угуп тургула. Кыргызстан таң каларлык тоолуу өлкө болуп эсептелинет. Анын аймагында ар түркүн кооз жерлери бар. Ошондой эле бүгүн биз ысык көлгө саякатка баратабыз. Ысык көл Кыргызстандын эң чоң көл. Кыргызстандагы эң чоң көл болуп эсептелинет. Дүйнөдөгү 25 ири көлдүн катарында жана эң терең көлдөрдүн тизмесинде 7-орунда турат. Көрдүңөрбү балдар? Дүйнө жүзү боюнча эң тереңдиги боюнча 7-орунда турат экен. Республиканын түндүк чыгышында, түштүк Тянь-Шань тоо кыркаларында, Күнгөй ала тоо менен Тескей ала тоонун ортосунда, деңиз деңгээлинен 1609 метр бийиктикте жайгашкан. Андан суу кайра агып чыкпайт, бирок ага салыштырмалуу анча чоң эмес. 80дей өзөн сайдын суулары келип куюлат. Алардын чоңдору чыгыш жактан куюлган төп менен жыргалаң суулары. Батыш тараптан Чуу дайрасы көлгө абдан жакын агып өтөт. Балыкчынын тушунан 6 километр аралыкта жазгы суу ташкындары учурунда анча мынча кошулуп да кетет. Көрдүңөрбү балдар? Ысык көлгө 80ден ашуун суулар коюлат экен, бирок ысык көлдөн башка аймактарга суулар агып чыкпайт экен. Ысык көлдүн суунун деңгээли ысык көлдө циклдер боюнча өзгөрүп турат. Бирде көтөрүлөт, бирде түшөт экен. Цикл бир нече 10 жылдын ичинде алмашат экен. Суу туздуу, ысык көлдүн
ысык көл туздуу болуп эсептелинет. Суунун минералдашуусу -5,90% болот. Суунун көлөмү 1738 километр квадратты түзөт. Көлдүн бети 6236 километр квадрат. Жээгинин айланасы 688 километр. Орточо тереңдиги -278 метр. Эң терең жери дээрлик 2,5 эсе болуп 702 метрге барабар. Ысык көлдүн узундугу батыштан чыгышка 182 километр, ал эми түштүктөн түндүккө -858 километр. Ысык көл тунуктугу боюнча дүйнөдө Байкалдан кийинки орунда турат. Ысык көл боюнча дагы көптөгөн фактылар бар. Ысык көл кантип жаралып калган деген фактыларды мен силерге окуп келгиле дегем. Окуп келсиңер, ошол боюнча азыр талкуулайбыз. Ошол боюнча айтып бересиңер.